ошо баягы ичкилик мас болуп калган, анан ошол жерден анан бир ыйтылас бир арам зына болгон менин оюмча. Анан кийин жөндөн жөн өлтүрбөйт да, жөндөн жөн эле барып эле катынды атып ата берсин. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргыз журтум. Мен 2025-жылдын 26-май күнү Каракулжа районунда катталган каргашалуу окуя боюнча айтайын деген оюмда жок болчу. Окуяны толук кандуу териштирбей, биздин каада салтка туура келбеген сөздөрдү эмоцияга алдырып айтып алдым. Негизинен мен жалпы 10 жылдык, 20 жылдыктар боюнча айттым эле. Элдердин мындай дүрбөлөңгө түшүп кетүүсүнө шарт түзгөнүмө маркум эжебиздин бир туугандарынан жана кыргыз элимен кечирим сурайм. Дагы бир жолу кечирим сурайм. Мага ОШ, ОИИБдин жана өзгөн РИИБдин МКаттын кызматкерлери тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мындай окуялар өлкөбүздө катталбасын деп тиленем. Башка жарандарга да өзүмдүн оюмду жана сунушумду айткым келип турат. Окуяны толук териштирип жана так билбей туруп ар түрдүү видео, кайрылуу пост жана комментарий бербегиле деп кетет элем. Учурда ИИМдин кызматкерлери толук кандуу иш алып барып тергөө иштери жүрүп жатканын билдим. Тергөөнүн жыйынтыгы менен мыйзам чегинде чара көрүлгөнчө чындыкка дал келбеген сөздөрдү таратпай турууңуздарды суранамын, кыргыз элим, кыргыз журтум. Ошол мен өзүм мыйзамды урматтап, мыйзамдын чегинде жашаган Кыргызстандын жаранымын. Мен зордук, зомбулукка каршымын. Ошол маркум раматтылык болуп кеткен апакебиздин артында 5 бала калды. Бардык жакындарына, 5 баласына көңүл айтам. Мыкаачылык менен өлтүргөн тиги өмүрлүк жолдошу мыйзамдын чегинде жазасын алсын деп мен суранамын, өтүнөмүн жана талап кылам. Менден өткөн болсо кыргыз журтум кечирип коесуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Достор, мына биз өткөндө Бауыржан деп жана тиктокер боюнча мына коллективный арыз жазылды, бүт баары даяр болду. Мына кол коюп мен баштап бердим. Ассаламу алейкум достор, мен адвокат Юрий Шордар Абдыкапаров. Жана баарыбыз билгендей, Айбек Уланов деген жанагы блогер боюнча мына азыр иши ушу боюнча жаман сөзүн айтып, иш козголуп, азыр СИЗОдо камакта отурат. Анан биз ушу дагы бул боюнча дагы адамдар бар дегенбиз. Ошонун арасында ушу Бауыржан деген тиктокер, ал өзүнүн сөзүндө айтып жатат. Жанагы бул ал 20 жылдыкта ушундай арак ичип минишет, ал жерде зына болгон деп, как будто орусча айтканда, извиняюсь за выражение, свеча кармап берген адамдай бүт баарын көргөндө айтып, ал дагы мындайча айтканда өлтүргөн адамды колдоп, коргоп жатат деген сөз. Ошондуктан мына биз дагы арызды даярдап уже жаздык, эртең тапшырабыз. Анан баягыдай эле мына менин жардамчым азыр аякка да жазып кетем, помощницам инстаграмы, анан телефону, группа түзүлгөн бул боюнча баарыбыз билгендей. Дагы кошулам дегендер болсо кошулгула. Эртең мына 12:30 уже ГУВДнын астынан уже арыз жазып, арызды таштайбыз. Бул жерде дагы не только Бауыржан эле эмес, дагы бир ошо Жалал Абад шаарынын Салиев Зарылбек Алимжанович деген депутат бар экен. Ал депутат ошо сөзүндө татыктуу кол көтөргөнү себеп бербеген, жар болуп бериңиздерчи деп дагы бул ушундай сөз жазыптыр. Биз ал боюнча дагы мына арызды жаздык. Ал депутаттан дагы үстүнөн чара көрүп бериңиздерди деп. Анан негизи монтип иш кылып атсаң, кээ бир комментарийни көрүп жаман ичиң кейиткен. Кейбир ладно эркектер болсо эми мужская солидарность деп колдоп атат деп мейли детилин да. Аялдар ушундай хайп үчүн кылып атасыңар, популизм үчүн кылып атасыңар дегенде, мындайча айтканда жаман зейнин кейиткен дегенде, ушундай бизде дагы караңгы ушундай адамдар барбы депчи. Анан биз дагы эмнеге ушу эми ушулар менен биз дагы токтотобуз, жазасын алга чакта буюрса биз дагы аракет кылабыз. Анткени бул жерде двойной стандарт болбош керек. Экөө сүйлөдүбү, экөө тең жоопкерчиликке бирөөсүн кылып, бирөөсүн калтырып койбой деп. Анда сиздерге азыр асты жака инстаграмга жаза кетем номерлерди. Анан кайсы жерге арызга кол коюп кетишти айтып коебуз.
Кстати, унта электе ошо Бауыржан боюнча дагы азыр мына петиция деп электронно подпись ал боюнча да ГУВД менен ачылды. Аяка дагы голосовать этип кол койсоңуздар болот. Лениндин эстелиги алынышы керекпи? Оштун борбордук аянтында дээрлик 30 жылдан ашык турган эстеликтин алынышы жергиликтүү эле эмес, дүйнөлүк айрым медиалардын да көңүлүн бурду. 1917 жылдагы Октябрь революциясынын жетекчиси жана Советтер Союзунун түзүүчүсү Владимир Лениндин эстелигин 7-июнда эртең менен Ош мэриясынын кызматтары көчүргөн. Шаар бийлиги бул туурасында маалымат таратып, эстеликтин ордуна орнотула турган флагштоктун эскизин көрсөттү. Мисалы, Орусиянын деле шаарларында, ошол эле Санкт-Петербургда, Белградда Лениндин эстеликтери демонтаждалган же башка жерлерге которулган. Бул шаарлардын жалпы архитектуралык, эстетикалык келбетин жакшыртуудагы кадыресе көрүнүш. Шаар бийлигинин соңку аракетин Кыргызстан коммунисттери партиясынын мүчөлөрү сындап чыкты. Алар мэриянын бул кадамын айыптап, ага укуктук баа берүү талабы менен башкы прокуратура, ички иштер министри жана атайын кызматка кайрылганы жатканын билдирди. Ош мэриясынын бул аракети айрым чиновниктердин өлкө тарыхына жана элине карата карасанатай мамилесин, маңкуртчулугун, арсыз колдон келет мамилесин жана саясий сабатсыздыгын чагылдырып турат. Кыска кызыкчылыктардын жана коммерциялык долбоорлордун артынан түшкөн айрым адамдар мыйзам менен абийирди оңой эле тебелеп өтүшөт. Буга чейинки мэрлер да эстеликти алууга бир канча ирет аракет кылып, бирок сөз иш жүзүнө ашпай келген. Эстеликтин айланасында талкууларда болуп, Ош шаарынын тургундарынын бир бөлүгү актуалдуулугу жоголгондугуна байланыштуу аны алып ордуна Кыргызстандын эгемендигине тиешелүү башка эстеликти орнотууну сунуштап келишкен. Мындай талкуу өлкөнүн эгемендик күнүнө карата өзгөчө жандандырчу. 30 жылдан ашык Советтер Союзу жок болгонуна карабастан биздин Кыргызстандын экинчи шаары Ош шаарында борбордук аянтта Владимир Ленин эстелиги сакталып келди. Бул ошол кыргыз элинин ошол Ленинге болгон урматы болду деп кабыл алсак болот. Анан бирок эми азыр чын эле биз башка өзүнчө эгемендүү мамлекетпиз. Анан мына жаңы жолду, жаңы багытты издеп аткан, жаңыдан өнүгүп келаткан мамлекетпиз. Анан сөзсүз бизде ошол мамлекеттүүлүктүн белгиси катары биздин расмий Конституцияда белгиленген экинчи борбор шаарыбыздын, Ош шаарынын борбордук аянтында башка эстеликтер туруш керек. Бул баягы декоммунизация же деколонизация деген идеяга деле туура келет, бирок андай эмес. Биз мындай ачык эле кабыл алганда биз өзүбүздүн эгемендүү мамлекет болгондон кийин ошол өзүбүздүн мамлекеттүүлүктү түптөгөн инсандардын, мүмкүн улуу инсандарыбыздын же болбосо мамлекеттүүлүгүбүздү чагылдырган кандай бир символикалардын турганы бул жакшы көрүнүш. Баардык эле өнүккөн өлкөлөрдө, өнүгүп келаткан өлкөлөрдө деле ошол борбордук аянтта ошол мамлекеттүү чагылыш керек да. Эстеликтин алынышына байланыштуу коомчулукта ар түрдүү пикирлер айтылууда. Азаттык шаар тургундарынын пикирине кызыгып көрдү. Эч убакта мен Ленинди жаман деп айта албайм. Себеп ошол убактысында аябай жакшы болгон да. Эч нараазычылык жок бизде. Ленинди биз эле эмес, эми Россияда эле алып атпайбы? Ала турган жерлерде көп мамлекеттер алып таштады да. Биз да алыш керек. Ала турган нерсени алыш керек да. Биздин өзүбүздүн чыган инсандардын аттары чыкпай атпайбы? Бүт орусча болуп кеткен. Орусча көчөлөрүбүздүн аттары орусча. Алардын баарын алмаштырышы, өзгөрүшү керек. Ленин атасы да окуганбыз анан кийин. Өзгөрөдү жокко, алып деле койсом. Нет, памятник нам нужен, потому что это история. Эстелик бизге керек, себеби бул тарых, бул биздин басып өткөн жолубуз. Эгер адамдын өтмүшү жок болсо, демек анын келечеги да жок деп эсептесек болот. Биз бул эстеликти сактап калып, кийинки муундагыларга өткөрүп берели. Алар бул адам ким болгонун билишсин. Ал эч кимге тоскоол болгон жок. Эстелиги турушуна каршы элемин. Ордуна бизге Чыңгыз Айтматовдун же бир чыгаан бир өз немелердин эстелигин коюп берсе, ошол эле жакшы го дейм. Оштогу Лениндин эстелиги 1975 жылы Ош облустук жана шаардык мамлекеттик администрациясынын алдына орнотулган. Ал советтик скульптор, СССР Көркөмөнөр академиясынын президенти Николай Томскийден эмгегине таандык. Совет мамлекетин түптөгөн Лениндин эстелиги Кыргызстандын булуң бурчунда көп. 1984 жылы Бишкектин борбордук аянтына Лениндин эстелиги тургузулган. 2003 жылы ал эски аянтка которулган. 2022 жылы Ысык Көл облусуна караштуу Жети Өгүз районундагы Кызыл Суу айылындагы мектепке Лениндин бюсту коюлуп, коомчулуктун сынына кабылган.